Assalamu alaikum, урматтуу достор, кесиптештер. Силер менен бүгүн AutoCAD программасы менен ошол мастер класс өтөбүз. Мастер классыбыз ошол архитектура жаатында иштеп аткан жана окуп аткан досторубузга арналат. Каалаган бир үйдүн проектин чыгып туруп, кичинекей план, разрез жана ошол стандарт жасала турган жумуштарды AutoCAD программасы менен кандай ыкчам жана бат жасаганды үйрөнөбүз. Андан тышкары ошол керектүү болгон программалар менен жасаганга аракет кылабыз. Учурда мен AutoCAD 2019 программасын колдонуп атам. Эгер силерде ошол 2019 эски болбосо жаңы версия боло турган болсо, анда ошол коркунуч жок. Минималдуу ошол 2013 версиясынан 2020 версиясына чейин учурдагы көнүгүүнү кайталап, ушул көнүгүүдөгү ыкмаларды жасасаңар болот. Анткени ошол 2013тан 2020 версиясына чейин ичинде болгон ошол эски жана жаңы версияларда болгон үстүрмөн же болбосо командалардан колдонулабыз. AutoCAD жөнүндө кыскача айтып кетсем, учурдагы көрүнүш дизайнга AutoCAD 2015 версиясынан өткөн. Ага чейин ошол AutoCAD ачканда welcome деген окно ачылчу. 2015 жылдан баштап ушул стартоо окно кошулуп, AutoCAD ачканда ушундай абалда бизге көрүнүп баштаган. Башында айткандай, ошол жалпы ыкмалардан пайдаланабыз деп айттык. Анда эмесе биз азыр өзүбүзгө керектүү болгон шаблонду тандап туруп, ошол шаблондун негизинде жаңы бир каалаган бир үйдүн проектин чыгабыз. Тилекке каршы ушул убакытка чейин жасаган сабактар теке кетти. Техникалык жактан үндөрү туура угулбай жана башка болуп, кайрадан жасап атам. Анда эмесе баштадык. Алгачкы ушул шаблон тандамай жолу бул жактан создать же болбосо new деген инструментти басабыз маустун сол тарабы менен. Басканыбызда мондай окно ачылат. Ал жерден биз AKTISO деген шаблонду тандап алышыбыз керек. Айта кетчү нерсе, бул жерде ошол эгер карап көрө турган болсок, бул шаблондун файл форматы, AutoCAD'дын ошол шаблон форматы DWT форматы болуп эсептелет. Буну эстеп калабыз. Негизи ошол AutoCAD'дын негизги форматы болсо, мондай DWG файл болуп эсептелет. Ошол файлдын форматы DWG форматы болуп эсептелет. AKTISO'ну тандадык, андан кийин Open'ди басабыз. Ушул эле ыкманын аналогу болуп эсептелген клавиатура аркылуу ошол башка жөнөкөй программаларда болгон эле контрол үнүнү басабыз создать. Бул деле ошо аналог команда кайталап атат. AKTISO жана Open. Үчүнчүсү болсо, бул жерде меню приложение, бул кнопканын аты меню приложение. Анын ичинен болсо new, бул деле ошо аналог болуп эсептелет. Анда эмесе ошол 2015 версиясынан жогору болгон версиядагы AutoCAD колдонуучулар үчүн template'ти бул жерге басабыз маустун сол тарабы менен жана AKTISO шаблонун таап туруп, маустун сол тарабын басып тандайбыз. Тандаганда AutoCAD автоматтык түрдө ошол файлдын негизинде жаңы шаблондун негизинде жаңы файл ачып баштайт. Алгачкы оңдоолорду жасап алабыз. Бул командный строканы маустун сол тарабы менен бул жерге алып келип туруп, кармап коюп жибербей, ылдыйга алып келебиз. Ылдыйга алып келгенде мондай атайын сызык чыгат. Ошол кезде коюп жиберебиз кайра. Андан кийин бул өйдө жакка алып келип туруп, историяны жаап салабыз. Мондай значок чыгыш керек. Маустун сол тарабы менен басып кармап, коюп жибербей, ылдыйга тартып коюп жиберебиз. Мондай ылдый жакка карматып коебуз командный строканы. Андан кийин бул жерден ошол биздин чиймелерибиз миллиметр өлчөмүндө болгон үчүн AutoCAD'дын учурдагы негизги өлчөм бирдигин текшерип алабыз. Ал үчүн меню приложение, андан кийин drawing units, utilities, андан кийин
units. Учурда экранда көргөн настройка бул ошол биз үчүн макул, ыңгайлуу болгон өлчөмдөр болуп эсептелет. Текшерип алабыз. Эгер орус тилиндеги версия боло турган болсо, бул жерде десятка decimal. Андан кийин буну өзгөртпөйбүз. Бунун мааниси ошол негизги өлчөмдөн кийинки ошол бир сандан кичинекей болгон сандарды көрсөтөт. 2-3 бөлмөлүү. Бул өзүнчө эле кала берсин. Бул жактан болсо миллиметр. Андан кийин эл аралык, ошо international. Андан кийин decimal ders биринчисин тандайсыңар. Жана бул жерден 0. Окей, же болбосо close. Эгер настройка кылган болсоңор, окейди басып коесуңар. Автокатыбызды ачып алдык. Эми болсо ошол силер менен сабакка тийишелүү болгон текстный стиль жана размерный стиль жасаганды үйрөнөбүз. Жана слойлор жөнүндө маалымат алабыз. Текстный стиль жасаш үчүн алгач ошол вкладты, home вкладын алып келебиз. Home вкладдын ичинде ошол панелдер бар. Ал панелдердин ичинде annotation панелин тандап, ылдый жагында ошол баса турган болсок, кошумча кемелер чыгат. Бул жактан настройкалар жана командалар. Ал жерден биз бул жактан ошол текстный стиль деген кнопканы басабыз маустун сол тарабы менен. Басканда моундай окно пайда болот. Ал жерден биз ошол стандарт 2 текстный стилдин негизинде калаган бирөөнү тандап туруп, жаңы стиль жасайбыз. Стандарт тексттин немесин тандадым, жана new. Биринчи текстный стилибиз ошол размер үчүн болот. Айта кетчү нерсе, эгер силер ошол келечекте проектировщикчи болбосо, архитектор болуп иштей турган боло турган болсоңор, анда өзгөчө ат менен же болбосо өзгөчөлүк менен сактасаңар, силер үчүн аябай пайдалуу болот. Анткени ошол чыйылган проекти, мисалы үчүн архитектор чийип эме кылат, андан кийин ошол система боюнча энергетик же болбосо жана башкалар иштеген учурда бул жакта көптөгөн текстный стилдер пайда болот. Кээ бир учурда аябай көп пайда болот, анан издеп жүргөнгө кичине кыйынчылык пайда болот. Кайра эгер силерге ошол изменить этиш керек, өзгөртүш керек боло турган болсо, ошол өзүңөр жасаган стилди издегенге кичине кыйналып калышыңар мүмкүн. Мен жөнөкөй ат менен сактайм. Ошол тексттин бийиктиги 2,5 мм болот. Бул 2,5 мм ошол стандарт эсеп менен алынган. Ошол басып чыгарылып аткан принтерден чыккан калаган проекттин масштабы ар кандай болсун, бирок ошол размердин цифрасы, ошол сандары стандарт 2,5 мм абалда болуш керек. Бул 2,5 мм болсо, ошол стандарт катары алынган. Калаган жөнөкөй адам деле ошол 2,5 мм бийиктигинде болгон ошол размердин санын көрөт деп эсептеп, ушул стандартка келишкен. 2,5 мм кылабыз бийиктигини. Андан кийин өзүбүзгө керектүү болгон шрифти тандап алабыз. Шрифти бул жерден тандайбыз. Маусын сол тарабын басам. Андан кийин ошол клавиатураны англис тилине өткүзүп туруп, англис тилиндеги болгон I кнопкасын басабыз. Басканда ошол айга тийишелүү болгон ошол шрифттер бул жерде пайда болду. Алардын ичинден биз ISO SOC1-ди тандайбыз. Адашпайбыз. ISO SOC1 жана ISO SOC4 бар. Бизге SOC1 керек. Биз үчүн баары макул. Apply'ни басабыз. Жана ошол эң жасалган ошол текстный стилдин негизинде кайра эки стиль жасап алабыз. Бирөө 3,5 мм бийиктигинде, бирөө болсо 5 мм. Булар ошол даяр болгон проекттин аттарын жазганга же жана башка эме керек
оформление үчүн керектүү болгон эмелер үчүн колдонулабыз. Тандадык. New text 3,5. Окей. Биектигин өзгөрткөндү унутпайбыз. Шрифт ошол стандарт шрифт биз үчүн макул. Кайра apply. Тандадык. New text жана 5 мм. Окей. Бул жакты 5 кылып туруп. Apply мен оюм боюнча ошол орус тилиндеги автокадда принимать болуш керек, кабыл кылуу. Андан тышкары ошол 3,5 мм бийиктигинде болгон текстти ошол негиз катары алып туруп орното алабыз. Керек баалуу учурда ошол 3,5 мм жазгандай. Set current close. Кийинки кыла турган жумушубуз ошол размерни стиль жасамай болот. Бул жака басабыз маус толтура менен. Dimension Style Manager ачылды. Ал жерден биз ISO Pure размер стиль негизинде жаңы өзүбүзгө керектүү болгон размер стиль жасап алабыз. Биз эмне үчүн башында ошол ACAT-ISO шаблон тандадык, анткени ошол ACAT-ISO шаблон ичинде ISO 25 деген размерный стиль бар. Бул аябай биз үчүн ыңгайлуу ошол размерный стиль. Болгон 2-3 жерди өзгөртүп эле өзүбүзгө керектүү болгон размерный стилди жасап алабыз. Тандадык. New. Бул жака кыскача атып берем. Аннотацияны басып коебуз. Continue. Символ. Бул жактан архитектурал тандайбыз. Андан кийин текстке келебиз. Тексттен болсо ошол размер үчүн жасалган текстти тандап алабыз. Андан кийин primary units ошол мен үчүн болсо ошол өлчөмдөгү сандардын ошол толук точкадан кийинки же болбосо виргулдан кийинки бир бөлмөлүү сан мен үчүн түшүнүктүү болот көрүнгөнү. Окей. Жана ошонун негиз катары set current кылып установить этип алабыз. Close. Текстный стиль жана размерный стиль жасап алдык. Эми болсо слойду жасап алабыз. Слой деле ошол home вкладдын ичинде layer properties дейт. Муну басабыз. Алгачкы жолу эгер силер басканда моундай сүзүп жүргөн абалда, эркин абалда пайда болушу мүмкүн. Биринчи жолу басып эгер биринчи жолу колдонуп аткан болсоңор, аны биз сол тарап же оң тарапка карматып коебуз. Аны кандай кылып жасайбыз? Бул жака стрелканы алып келип туруп, маустун оң тарабын басабыз. Allow dockingди тандап алабыз. Кайра басабыз оң тарапты. Бияка алып келип. Enter left, enter right. Сол тарапка же болбосо оң тарапка карматып коюу, анкировать этмей. Мен сол тарапка көнгөнмүн. Андан тышкары ошол булардын аты ошол палитра болуп эсептелет. Ушул палитраны жазуу түрүндө же болбосо моундай атайын значок түрүндө көрсөтсөк болот. Бул жерде значок алып келип туруп, маустун оң тарабын басабыз. Бул жакта жазылып атат. Icons only. Ошол icons деген ошол значок түрүндө жана текст түрүндө. Текст түрүн тандай турган болсок деле болот, же болбосо моундай icons түрү. Силерге кеңеш катары ошол текст түрүндө эмес, моундай значок түрүндө жасаганды ошол колдонгонду сунуш кылып кетем. Анткени ошол кээ бир учурларда 3-4 палитраны бул жерге алып келишке, күйгүзүшкө туура келип калат. Ошондо жазуу түрүндө болгондо ошол кээ бир жазуулар толугу менен көрүнбөй калат. Азыр силер менен эң керектүү болгон бир 5-6 түрдөгү ошол слойду жасап алам, бир экөөнү. Андан кийин паузага басып туруп, бир көзүмө керектүү болгон немелерди жасап туруп, кайра күйгүзүп коем. Силер болсо ошол даяр болгон эмени паузага коюп туруп, өзүңөрдү автокадда жасап аласыңар. Так, ан үчүн эмне кылабыз? Кайра стрелканы бул жака алып келебиз, эчтекен баспай. Бул жерде автохейт бар, аны маустун сол тарабы менен басабыз. Ошол автоматтык түрдө жыйналып калбасын үчүн. Мондай абалда. Балким силерде моундай кичинекей абалда болушу мүмкүн. Аны чоңойтуш үчүн бул жака стрелканы алып келсеңер, моундай атайын белги чыгат. Аны маус чыккан кезде маустун сол тарабын басып туруп, ошол оң тарап же сол тарапка чоңойтуп кичирейтсеңер болот. Негизинен ушул жакка чейин көрүнсө болот.
ушундай деле жетет мага. Так, слойлор кантип жасалат? Бул жерден бул эмени басабыз. New layer, жаңа слой. Же болбосо клавиатура аркылуу Alt New'ну басабыз. AutoCAD колдонуучулар эгер англис тилинде AutoCAD версия боло турган болсо, ошол клавиатураны англис тилинде которуп алган аябай дурус жана туура болот. Бул жактан New Layer дегенди табабыз. Баспай туруп, эгер балким силерде бөлөкчө көрүнүштө болушу мүмкүн болгону, силер ошол стрелканы алып келип туруп таба алышыңар керек болот. Так, буну бастым. Эң керектүү нерсе, эгер силер архитектор же болбосо проектировщик боло турган болсоңор, ошол өзүңөрдүн системаңарга тиешелүү болгон абалда атайын өзгөчөлүк менен ошол слойлорду сакташыңар керек болот. Жана башында айтып аткандай эле, заказчикке бердик, заказчикке кээ бир жери жакпады, андан кийин өзгөртүш керек. Өзгөртүп аткан учурда ошол слойлор биз үчүн аябай жардам тиет. Ар бир нерсени слой кыла турган болсоңор, ошол системага койгондой болосуңар. Анан же болбосо баарын бир слой менен кыла турган болсоңор, андан кийин аябай убактыңар текке кетет. Тандап, өчүрүп жана башка дегенде. Мен мисал катары ошол архитекторлор үчүн өзгөчө бир система бар. Ал ошол кийин ошол силерге кайрадан кайтып келгенде өзгөртүш туура келе турган болсо, өзүңөрдүн слой табыш үчүн бул ыкманы колдоносуңар. Арчи деп коебуз, ошол архитектура. Кичинекей сызык жана биринчи сызыгыбыз ошол layer. Бул стена болот. Мен англис тилинде жазам, каалагандар орус тилинде же кааласаңар кыргыз тилинде жазсаңар болот. Так, Ctrl-A ушул абалда бул текстти копиялап алам. Ctrl-C жана Enter'ди 2 жолу басам. 1. Андан кийин Ctrl-V. Экинчиси болсо ошол терезе болот. Терезени ошол блок абалында жасайбыз. Window 1, 2. Ctrl-V жана Door. Ушул ыкма менен калгандарын азыр жасап алам. Мен паузага коем. Алгачкы керек болгон ошол слойлорду жасап алдым. Паузага коюп туруп силер деле жасап алгыла. Ушул менен сабагыбыз аягына жетип келди. Ушул жасалган эмелерди кыскача айтып кетейин. Бул wall деген ошол стена үчүн колдонобуз, дубал үчүн. Window болсо терезе, door болсо эшик, текст болсо ошол пландагы же болбосо разрездеги колдонулган тексттерди ушул слойго сактайбыз. Access болсо бул oyster жана room name болсо ошол ар бир бөлмөнүн атыны ушул менен сохранить этебиз. Андан тышкары hedge деген бул штриховка болуп эсептелет. Планда же болбосо фасаддагы эмелерди ушул hedge'тин жардамы менен ошол атайын дизайн көрүнүшүнө алып келебиз. Андан кийин фундамент. Силер менен коштошуп калам. Кийинки сабактарыбызды эмелерди план чийип баштайбыз. Улантабыз.